Ассаламу алейкум. Окшос суроолор жана окшос эме жооптор бүгүнкү биздин каарманыбыз менен таанышабыз. Опа! Ассаламу алейкум. Уалейкум ассалам. Биринчи таанышып кетелик. Жана өзүңүз боюнча тааныштырып, биздин көрүүчүлөргө өзүңүз айтып кетсеңиз. Ассаламу алейкум жамаат. Менин атым Баястан. Такси кызматында 2018 жылдан бери иштейм. Мындайча айтканда Яндекс бизде Бишкекте төрөлгөндө киргем, ошондон бери иштейм Яндексте. 2018 жылдын биринчи бөлүгүнөн баштап, биринчи сессиясынан баштапчы. Сессия деп коелу, эмне деп койчу эле? Биринчи кварталынан баштап. Так, анда суроолор кеттик. Биздин сценарий боюнча мындай: суроо, жооп, суроо, жооп, суроо, жооп. Кетти. Биринчи суроо. Таксидеги опыт канча болду? Таксиде опыт 8 жыл, жана айткандай эле 2018-дин башынан азыр быйыл уже 8 жыл болду. 8 жыл. Күндүзгү же түнкү жумуш? Эмнеге? Мага көбүнчө түнкү жумуш жагат, себеби именно таксиде иштегенде эконом же комфортто иштегенде, например, в основном эконом комфортто бизде. Түнү менен күндүз 12 саат иштесең айырмасы деле жок, плюс-минус бир деле сумма чыгат. Түнү еще пробка жок, лишний нерв жок, анан жайында ысык жок дегенде кулак менен тынчыраганан элдер баягы эки жакка шашып кеткенде эртең менен нервный адамдар көбүрөөк болот, анан рейтинг да более-менее жакшыраак болот да. Ошонусу. Так, эс алганда эмне кыласыз? Эс алганда мен мындай деле көп эс алып бербейм. Эс алганда уктаган, эс алган мен үчүн анан мындай отуруп, мындай бир видео көрүп, ошол эле меники эс алган. Мындай деле развлечение жок, өтө делечи. Так. Обед менюңуз кандай болот? Обед менюсу мен как попало. Что попало, то и ем. То есть определенный адал болсо болду. Так, эң долгий поездка жана эң чоң чаевый? Эң долгий поездка, эң чоң чаевый. Эң чоң чаевый меники 1,5 миңби ушундай эле болгон максимум. Андан көп болгон эмес. Аэропортко барганда болгон. А так башкаларга аябай көп чаевыйлар деле болгон экен, бирок мен 8 жылдан бери иштеп, ошо максимум 1,5 миң эле алгам да. А долгий поездкаңыз? Долгий поездка өтө деле долгий. Яндекс мен именно өтө долгий поездкам жанагыга чейин болгон, именно по Яндексу. Токмок жактарга чейин. Так, Токмок Карабалта. Пассажир нерв кылганда кантип бошоносуз? Пассажир нерв кылганда мындай спокойно эле жооп берип, мындай алардын манипуляциясына мындай жана кылбайм да. Кандай десем, жол бербей, повод бербей коюп, анан наоборот башкачараак жооп берип коюп, мына күлүп баягы койсоң, наоборот ошол аларды ан сайын жин этесиң да. Жаман негатив менен общение кылган болсоң, наоборот алар өзүнүн бошотуп алат да, ичиндеги эмоциясын чыгарыпчы, сага кыйгырып алат. А мен ага жол бербейм. Түшүнүктүү. Так, таксисттин жаман көргөн району сиздики? Таксисттин жаман көргөн району азырынча данное время меники ушул район, азыр биз турган Дордойго жакын район. Дордойго жакын сиз? Жана Объездной да, короче, Объезднойдун тегерек чети вообще жылбай калат го. Ремонт болуп атканына байланыштуу болсо. Негизи эле бирок азыр жол тар да. Жол кеңейгенге чейин бирок жакында кеңейсе нормально болуп калат го деген ой. А так ушул район пробка. Такси болуп иштейм дегендерге совет? Такси болуп иштейм дегендерге совет, кандай совет берсем? Иштесеңер болот, дисциплина болуш керек. График менен, четкий график менен иштесеңер, күнүгө иштесеңер болот. Мисалы үчүн любой эле бир обычный жумушта иштеп аткандай эле жанагысын чыгарсаңар болот, акча чыгарсаңар болот. Ошол саат иштесеңер, андан көбүрөөк иштесеңер, андан көбүрөөк чыгарсаңар болот. Анан дисциплина керек, анан бир четкий график өзүңөргө коюп алсаңар жакшы, түнкү же күндүзгү. Анан жумушту мындай тонкий моменттерин билип, тонкостьтарын билип иштеш керек. А так билбей иштеген болсоң, иногда ничего не зарабатываешь, короче. Тонкостьтарын билиш керек да. Таксиге кандай өзгөрүү керек? Таксиге өзгөрүү? Бизге достойный конкуренттер керек, Яндекске. Яндекске достойный конкуренттер керек, себеби бир эле жанагы компания рынокто монополист болгон болсо, короче, өзүнүн условияларын диктовать этип, клиенттерди да шымын шыпырып, водительдерин да шымын шыпырат. Ошон үчүн конкуренция көп болсо, клиенттерге деле жакшы, водительдерге да жакшы, общий элге жакшы да, короче. Ошондуктан ошо водительдерге деле айтып кетерим, бир эле компанияга да патриот болуп иштебей, колдон келишинче тиякта биякта иштегиле, ар кандай жерлерде. Мисалы үчүн Навиден деле алгыла, Индрайвтан деле алгыла, мына Максим деген такси чыкты, ошондон деле алып, колдон келишинчечи. Ошондой кылсаңар, өзүнүн машинасына иштегендер. Более-менее кийин Яндекстин деле условиялары жакшырат да, ошондо өткөндө жана конкуренция болсо, аларга конкуренция создавать эткенде алар деле кичине жумшартат условияларынчы, может комиссияларын бир аз түшүрүшү мүмкүн, же ценаларды көтөрөт ошондой сыяктуу.
финальный вопрос. Так, таксиде иштеп эмнеге жетиштиңиз? Таксиде иштеп аябай деле мындай болуп кеткен деле жокмун. Бирок мындай Кудайга шүгүр жанагы мындай керектүү расходторго чыгып атканда мына бирөөдөн карыз сурабайм, карыз сураганды жаман көрөм. Өзүмө канча акча керек болсо, үйдөгүлөргө мисалы үчүн жардам бериш керек болсо, канча акча керек болсо, мына планировать этем, мисалы үчүн кайсы числого канча акча табыш керек, ошо менен чыгарам да по-любому. Анан өтө деле мисалы үчүн бирок таксиден мисалы үчүн өтө деле бир чоң баягы жетишкендиктерге жетишиш кыйын. Аны кылсаң болот, бирок мисалы үчүн чогултуп туруп определенный сумманы инвестиция кылып, бизнес кылып ошентсең болот. А так мындай чисто таксиде иштеп, анан ошону жанагы кылып мындай кылыш кыйын да, өзүңдүн кетирген убактың менен жанагыны акташ кыйын. Лучше таксиде мындай акча чогултуп туруп, анан бир нерсени стартовать этип, параллельно алып кете берсең ошол жакшы. Все. Сизге чоң рахмат, ийгилик.